Адам дайым эле өзүнө ыраазы боло бербейт да. Тарыхтан өзү бир кылган иштин натыйжасына ыраазы боло бербейт. Мен ушул нерседе айтам, эмнеге ыраазы болуш керек? Натыйжа Аллахтан экендигин түшүнсө ыраазы болот. Бирок дагы эле өзүн жемелеши мүмкүн бир гана маселе. Эгерде ал себептерин жетишээрлик деңгээлде кылбаса. Бирок ошол себептерди аткарууда да адам өзү алданып калат. Ошо койдук болот. Ушул жетиштүү жок. Колуңан келген баардык нерсени кылып коюшуң керек. Эгер бизнести жасайм десең, аны үйрөнүшүң керек. Устаз, карма, сабактарга кел, тренинг, бизнесмендердин тренингинде ошону байкадык. Аябай күчтүү устаздар менен үйрөнсө оңой болот экен. Анан чөйрө менен дароо, чөйрө менен чогуу үйрөнсө аябай оңой келет. Ошон үчүн бизнесмендер ушундай легенда айланды да. Тан эртең кылган ишиңде мен ушунун бүт себептерин толук кылдым деп өзүңө рахмат айтышың үчүн бүгүн жакшы үйрөнүшүң керек. Азырынча мүмкүнчүлүк бар. Азырынча алуу күч бар, команда күчтүү. Бизден жакшы чыгып атат балдар. Эгер катышам десең, мунуга да атайын топ өзүм үйрөтө турган